Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү статусубуздун кезектеги коногу белгилүү журналист-аналитик Нурдин Дүйшөнбеков мырзаны студиябызга чакырганбыз. Ассаламу алейкум. Нурдин, сен журналист-аналитик катары биз сүйлөшчү көп да, абдан көп тема. Мисал үчүн маалыматтык коопсуздук, журналистиканын деңгээли, маалыматтардын тактыгы, коомдун ага көз карашы, реакциясы, же болбосо журналистиканын деңгээли. Деги эле бизде журналистиканын деңгээли азыр кандай? Мына 21-кылым биз билген классикалык түрлөрү журналистиканын берүү куралдарынын түрлөрү өзгөргөндөй да. Азыр көбүнчө соцсеттерде блогерлер, эркин журналисттер абдан көп. Бирок журналисттердин өзүнүн бир эрежелери бар да. Ошол эрежелер көбүн эсе кармалбай калат да. Сен профессионал кесипкөй журналист катары буга көз караштарың кандай? Мындай десем, чоң теманы козгодуңуз. Чет менен баштасак, биринчиден сиз айткандай өзгөрүп атат. Мурда көп адамдар гезиттерден маалымат алчу, ушундай маданият бар болчу. Келип туруп гезитти окуйт. Мисалы кыргыз коомун алсак, кыргыз элин алсак, бизде негизи мындай баа берчи да, окуганга аракет кылчу. Элде мисалы бир гезит айылга барып калса, жарты айыл окумайын тынбайт да, колдон колго өтүп, үтүрүнө чейин баарын окуп чыгышат да, анан талкуулашат. Бул биздин элибиздин менимче бир жакшы маданияты, жакшы сапаты. Бирок бүгүнкү күндө бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө ушу жазма журналистика азыр кризиске учурап, 100 жылдап, 120 жылдап дүйнө жүзүнө таанымал гезиттер жабылып атат, же болбосо кризиске учурап атат. Биринчи баскычы болуп интернетке көчүшкөн. Бүгүнкү күндө интернет дагы анчалык уже таасири жок болуп калды. Мисалы сиз деле бир маалыматты издесеңиз, кайсы бир сайтка кирбейсиз да. Соцсеттерден карайсыңар, бир маалыматы бул сайттан келет, бир маалыматы башка сайттан келет. Демек сиз уже сайттарга да кирбей калдыңыз. Соцсеттер баарын уже басып кетти да. Анан жанагы жаңылыктар келип атат лентадан. Аны мисалы мен карап атканда мындай эметесиң, жылдырып карайсың, анан ошондо эле уже керектүү маалыматка токтойсуң дагы. Ал кайсы мисалы редакциядан чыкканын ал экинчи маселе да. Сен маалыматты алып турасың да. Ушул сыяктуу эле мындай чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Бул дагы аягына чыга элек. Бул жүрүп туруп аткан процесс. Туура айттыңыз, блогерлер чыгып калды. Блогерлер бул өзүнчө бир күчкө айланды. Өзүнчө экономикада дагы, анын өзүнчө бир финансовый бир эмеси пайда болуп калды да, мындай секторда. Ошол жерде көп акчалар мындай айланып туруп атат, реклама жүрүп атат, эмени кыйла эле мындай алып кетип атат да, рыноктун бир маанилүү бир чоң бөлүгүнчү. Көпчүлүк учурда мындай популярдуу блогерлердин аудиториясы чоң редакциялардан чоң болуп калат. Аларды көбүрөөк угушат, аларга көбүрөөк реакция кылат, ушул сыяктуучу. Ошол эле убакта мындай толук алмаштырышы мүмкүн эмес деп ойлойм. Себеп дегенде блогер деле маалымат менен иштейт да. Ал маалымат кайсы бир булактан чыгыш керек да. Аны көбүнчө редакциялар жасайт да. Анткени алардын корреспонденттери бар, съемочный группалары бар, алар пресс-конференцияга барат, тиякта ушул чыгымдын баарын көтөрүшөт, бирок ошону менен бир маалыматты алып чыгышат да. Анан албетте блогерге оңоюраак
ал даяр маалыматты алып туруп эле ошо өзүнүн интерпретациясын, өзүнүн көз карашын айтып койсо эле, пикирин айтып койсо эле бир кызыктуу контент болуп калат да. А бирок мындай подготовительный работа да бар да. Анын блогер өзү. Сиз аябай жакшы ойду айттыңыз да. Бул эсе жасай албайт да, ал жалгыз иштейт да. Негизи бул жөнүндө көпчүлүгүбүз ойлонбойбуз. Чындыгында эле кара жумушту чыныгы профессионал журналисттер мындай маалыматты табууну. Бирок кандайдыр бир харизмасы менен же бир кандайдыр бир орусча айтканда подходу менен кызыктуу блогерлер алып туруп информацияны кайра иштеп чыгып өз аркылуу берип койгондо ал көбүрөөк таркайт деп. Демек бул журналистикадагы чайкоочулук десе болобу? Содада билебиз да биз алып сатуу. Бир жерден арзаныраак бир товарды таап туруп, анан өзүнүн баасын коюп, ыңгайлуу баада сатып жиберүү. Блогерлер ошондой эле болуп атпайбы? Чагымчылык деген баягы өтө эле орой болуп калат деп ойлойм. Антип айтуудан чагымчылык эмес, чайкоочулук. Чайкоочулук. Бул мындай дейт элем да, заман өзгөрүп атат да. Убагында жана басма сөз деп айтып атпайбызбы? Жалпы СМИнечи, массалык маалымат каражаты. Анткени башы басма менен чыкканда, ошондо радиосу чыкканда, ага да бир мындай кызганыч болгон. Теле чыкты, ага дагы интернет улам чыккан сайын ошондой көрүнө берет да. Бул өзү мындай токтото албайсың да. Бул өзү жүрүп турган процесс. Муну өзү мындай кандай десем, бир мындай тарыхый агым өзү мындай аныктап кетип атат да. Аны токтотуп деле мүмкүн эмес. Замандын бир өзгөчөлүктөрү да. Анан ошон үчүн бул мен ойлойм, кандайдыр бир эмесин табат го мындай. Бир ордун таап туруп, менимче ошондой деп ойлойм. Бирок мен дагы бир жолу кайталап айтып коюшум керек. Жалаң блогерлер менен массалык маалымат каражаттарды алмаштырып мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Анда эл көп нерседен кур калып калат. Мындай блогер мисалы ал бар бир специализация болот. Сиз же менде специализация бар. Журналистикада деле репортажный варианты бар, аналитика бар, интервью алып жүргөн толтура, анын ичинде видео, радио, анан басма сөз ушу сыяктуу эмелер өзгөрүп атпайбы? Бир эле блогер ал бир эле убакта көп кырдуу боло албайт да, редакцияга окшопчу. Ал бир эле тармакты алып кете алат, бирок экинчи жагын чагылдыра алабы, жокпу? Анын мисалы аналитикасын мындай тиешелүү деңгээлде жүргүзө алабы? Ушу сыяктуу маселелер калып атпайбы? Ошон үчүн жалпы мындай толук кандуу маалымат алып туруш үчүн албетте массалык маалымат каражаттары медиа деп айтабыз бүгүнкү күндө ал калат. Менимче блогерлерди менимче туура айтып атасыз да, деги кызгануу да болушу мүмкүн чындыгындачы. Кээ бир классикалык түрдө, классикалык вариантта жасап аткан издательдер, бир компания болсун, же болбосо интернет сайт болсун, бир блогердин жасаган жумушунан кээде азыраак болуп калышы мүмкүн. Жасаган жумушу эмес, көрүүчүлөрү же угуучулары. Бул жагынан албетте биз пендебиз да. Кызганыч болушу мүмкүн. Бирок журналистиканын эрежелери бар. Биринчиден маалыматты алуу булактары так болуш керек. Журналистикада мен билгенден 3 эле булагы бар. Бул баардык журналистиканын тармагына колдонулат. Ал оюн зоок болсун, публистика, аналитика, илимий изилдөө же иликтөө журналистикасы. Ошол эле булакты колдонот да. Бул блогерлердин көбүнесе ошол маалыматты алуу булактарын так билбегендигинен. Ошондо маалымат кээде ушакка, жанагы желтая прессанын тараткан маалыматтарына окшоп болгон эле жөн эле популярдуулукту, кандайдыр бир хайп деп коебузго азыр, ошону кубалаган маалымат сыяктуу болуп калышы мүмкүн. Экинчи дагы бир абдан чоң маанилүү жагы, бул менин көз карашымда, журналист коомдуку билинбей калган, көрүнбөй калган көйгөйдү лупа сыяктуу акцент коюп жасап чыгып, анан ошону коомдун талкуусуна чыгарып көңүл бурдуруу.
бул бийлик тарабынан болсун же болбосо коом тарабынан болсун көйгөйдү чечүү. А кээде биз байкайбыз, блогерлер кээде көңүл бурууга татыктуу эмес темаларды алып чыгып популярдуу кылып салгандыгында. Түшүндүм. Бул албетте блогерлерде мүмкүн көбүрөөк учурайттыр, бирок негизи бул деле ошо жана биз айтып аткан замандын бир өзгөчөлүгү болуп атат да. Бизде эле эмес, менимче дүйнө жүзүндө эле ушундай көрүнүштөр болуп атат, бирок бизде мен өзгөчө баса белгилейт элем. Бизде популизм деген нерсе өтө бир чоң маселеге айланды деп ойлойм да. Популизм дегенде бул кандай десем, бир мындай кандайдыр бир маселени көйгөйдү бир эле мындай бир жалпы бир жалпак бир эме менен түшүндүрүү да. Тил менен. Жалпак тил менен түшүндүрүү биринчиден, экинчиден терең изилдебей туруп эле мындай бир оңой бир жолду айтып коюш да. Минткенде эле бүт баары ордуна келип калат. Мисалы тиги Акаев кетсин, баары сон болуп калат. Акаев деле эмес да. Анын тегерегинде командасында, анын ага чейин баягы калыптанып калган нерселерде, мисалы мамлекеттик башкарууда баягы көп нерсе да. Аны бирок эгерде эметсең баягы скучно болуп калат да. Ага караганда чыгып туруп эле кетсин деп коет, болду. До конца. Бул до конца. Ушул сыяктуучу жана саясатта да аябай көп учурайт да. Анан тилекке каршы бизде ушу жана мамлекеттин жетекчилери, мен бүгүнкүлөрдү айткан жокмун, жалпы айтып атам. 30 жылда байкаганыбыз көп жерде мындай заигрывать этип коет дейт да, орусча. Ошо популисттик бир эмелерди айтып коюп эле урандар менен эметип кетет. Бирок терең маселени мындай ачып берип, элдерге моундай эме мындай иш-чараларды талап кылат, моунча бюджетти талап кылат. Анан мынча жылда ушуну бүтүрөбүз, эгерде моуну жасайчу болсок дегенди айтпай, күнүмдүк мына бир күндүк кол чабуулар менен айтып коет да, мындай бир кооз сөздү элге жага турган. Анан алып кетип калат да. Ошону менен биз маселенин мындай өзөгүнө жетпей атабыз да. Көп нерседе. Бул билим берүүдө деле ошондой, саламаттык сактоодо деле. Анан албетте бул журналистикада деле бар. Анан блогерлерде само собой да. Биз жаңы эле айтып өтпөдүкпү. Бул өзү жеке бир кандай десем, инсан катары. Өзүнүн алдында бир чоң аппараты жок. Андай баарын текшерип турчу жанагы жардамчылары, аппараты жок. Анан албетте ал баягы көп нерсени мындай иликтеш кыйын деле. Анан ага караганда мисалы бир жакшы сөздү айтып койсо, элдин баары ошо жанагы лайк болуп, эметип жатып калса, анда ошол жолго качат да. Туура. Туруп эле иш да. Туура. Нурдин, мен сезип турам, сиздин убактыңыз абдан баалуу. Мен да өзүмдүн убактымды абдан бийик баалайм. Ошон үчүн бизге берилген убакытты кандайдыр бир блогерлерге, аларды талкууга кетирүүнү өтө деле каалап турган жокмун. Себеби кыргызда жакшы сөз бар, өз башы менен кетсин. Ар кимдин өзүнүн деңгээлине жараша көрүүчүсү, окуучусу, окурманы бар да. Мен сиз менен сүйлөшөйүн дегеним бийик журналистика жөнүндө, маалыматтын тактыгы, маалымат коопсуздугу боюнча. Мен бир дагы блогерге суктанбайм. Аларды кээде байкабайм дагы. Себеби байкаганга убактым да жок. Себеби билем мен ал жерде эч кандай деле до концадан башка кызыктуу эч нерсе деле жок болушу мүмкүн да. Бизде маалыматтык коопсуздук кандай деңгээлде? Себеби эгерде биз кандайдыр бир маалымат боюнча билип турабыз да, журналист катары же коомдук бир ишмер катары, активист катары, бул маалымат коомго терс таасирин тийгизет. Бул психологиялык жактан дагы, саясий жактан дагы, экономикалык жактан дагы, коопсуздук жактан дагы. Бирок анын эл арасында көбүрөөк талкууну жаратаарын сезип, хайп болоорун сезип, ысык, орусча айтканда горячий пирожки экенин сезип туруп, биз болбой эле ошону мындай жайылтууга аракет кылабыз да.
Бул негизи туурабы? Сиз бир суроонун ичинде 3-4 суроону берип саат экенсиз. Мындай кайсынысына жооп берерин билбей калатам. Эгерде башынан баштайлы, маалыматтык коопсуздукту айтып атабыз. Маалыматтык коопсуздук мен өзүм жана Маданият министрлиги түзгөн жумушчу топтун мүчөсүмүн. Биз жумушубузду аяктап, маалыматтык саясаттын концепциясын долбоорун иштеп чыкканбыз да. Ошонун арасында жаңы азыр ушу өкмөттүн талкуусуна жиберилди. Министрлер кабинети деп аталып калды. Ошол жакта талкууда жүрүп атат. Ошонун арасында көп нерселерди мындай сиз деле мен деле өз тармагыбызда иштеп жүрө беребиз, көп нерсени байкабашыбыз мүмкүн. Ошол көп нерсеге мен күбө болдум да. Мындай жолугуп региондорго чыгып келдик. Аяктагы журналисттер менен жолугуп, алардын көйгөйүн уктук. Анан кээ бир менин көз караштарым мындай тастыкталды. Мен ынандым, чын эле ошондой экен. Кээ бир жаңы бир эмелер, ачылыштар болду да мен үчүн. Анан ушуну алып караганда мындай маселелерди айтат элем да. Биринчиден, бизде баягы улуттук телеканал дейбиз, бирок чынында бизде мен айтат элем толук кандуу улуттук телеканал жоктой. Себеп дүйнө жүзүндө не болуп атканын биз башка мамлекеттин массалык маалымат каражаттарынан алабыз. Тилекке каршы. Америка менен Россия эмне болуп атат? Европада эмне болуп атат? Жана башка. Бизде корреспондентский сеть жок. Дүйнө жүзүндө. Түздөн түз албайбыз. Бизде ОТРК бар, бирок ушундай да, биз дүйнө жүзүн өзүбүздүн көзүбүз менен эмес, башка бирөөнүн көзү менен көрүп жүрүп атабыз. Көпчүлүк учурда орус тилдүү. Бул туура. Бул бир. Экинчиден, бизде бир байкаган жерим Борбордо, Бишкекте сиз айткан жеке менчик, көз карандысыз медиалар күчтүүлүк кылат да. Бул жерде мисалы Тардын басым, Кабар жана ушул сыяктуу мамлекеттик эмелер артта турат. Акипресс 24 кабарды табуу жана башка. Анан аудиторияны көп алат. Эмеси сапаттуу мисалы контенттеричи көп кырдуу, мындай көп нерселерди мындай бир убакытта алып кете алат, кызыктуу бардык жактан. Бул бизде Борбордо, Бишкекте. Элетке чыктың, таптакыр башка картина. Аякта жеке менчик медианын өнүгүшүнө шарт жок. Анткени рынок жок, рекламный рынок жок биринчиден. Ошон үчүн ал жакта көбүнчө жанагы мамлекеттен калган эмелер азыр медиа борборлор болуп калды. Ошолордун эмеси менен эле туруп атат. Чын-чынына келгендечи. Демек, бизде мындай айырмачылык бар. Өлкөнүн ичинде. Бул бир. Экинчиден, таласта эмне болуп атат? Аны нарында билбей калышы мүмкүн. Алайда эмне болуп атат? Ал чүйгө жетпеши мүмкүн. Биз ошон үчүн сунуш кылганбыз, бизде бир жалпы бир аймактык бир канал болсо депчи. Ошол мисалы Оштогу редакция аны толтура албайт 24 саатынчы. Ага мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анан ушунчалык жана жаңылыктары, эмелери жок да мындай. Бирок мындай кезек менен бере берсе, ошол каналды көрүп туруп эле биздин өлкөбүздө эмне болуп атканын көрүп турасың. Биз бүгүнкү күндө эмнеге таянып өтөбүз? Пресс-релиздер, министрликтер берет. Алардын эмесин кайталап ар кайсы бир формада мүмкүн иштеп чыгасың, бирок негизи ошол да. Булак дегендейчи, сиз айткандай. Ушул сыяктуу нерселерди башкача айтканда жасала турган иштер көп да бул жагындачы. Ошон үчүн да сунуш кылганбыз. Мүмкүн
ушуну бир бириктирип, мамлекет ансы деле ошого каражат кетирип атат, бир мындай бириктирип, кереги жогун жоюп, бир мындай толук кандуу биздин маалыматка муктаждыкты камсыздай турган бир канал болсо. Бүгүнкү күндө биз андай эмени түзө элекпиз. Мен ошондой ойдомун. Бул дагы ушу эске келгендер ушулар. Биз бул сөзүңүзгө булай да, мен жакында эле Астанага барып келдим. Өкмөттүн расмий делегациясынын арасында. Барган себебибиздин дагы негизги максаты ошол маалыматтык тажрыйба алмашуу, маалыматты таркатуу, маалыматты табуу боюнча. Казакстанды биз билебиз, бизчелик эркин, биз эми мактанычуу эле бир эле нерсебиз калды окшойт. Экономикадан, маданияттан же башкадан биз өтө деле мактана албайбыз. Көзгө көрүнүп турат да. Канча мактансак деле далил менен башкача чыгып калат. А бирок эркиндик боюнча ооба мактана алабыз. Эркин сөздүгүбүз бар, эркиндигибиз бар, эркин ой жүгүртүүбүз бар. Бирок мен байкашымча акыркы убакта ал эркиндик да болбой калды. Ал ээн баштыкка айланып бараткандай да. Ээн баштык менен эркиндиктин айырмасы абдан чоң да. Ээн баштык деген бул сүйлөгөн сөзүңө жоопкерсиздик мамиле кылуу, жооп бербөө. Эмне оозуңа келсе ошону оттоп коюу, бирок анын жыйынтыгына сен жоопкер эмессиң. Бул туура эмес. Анан сиз борборлоштургонду утпайсызбы, улуттук боюнча. Бизде мен бир аз башкача кабыл алам да. Мисалы үчүн улуттук телекомпаниябыз биздин КТР. Бул улут деген бул мамлекет. Мамлекеттин ичинде титулдук улут болот да. Бизде мисалы үчүн кыргыз улуту, титулдук эл. Өлкөнүн ээси. Демек, мамлекеттик саясат. А саясат кандай жүрөт? Бул башка сөз. Бийликте кандай көз караштагы адамдар отурат? Бул башка сөз. Бирок кандай адам олтурбасын, кандай топ олтурбасын, кандай көз караштуу болбосун, ал мамлекеттин көз карашы, мамлекеттин саясаты. Улуттук канал бул улуттук нарк насилден тартып, тарыхынан өткөн тартып, бүгүнкү күнгө чейинки мамлекеттин көз карашын сактап турган, ошону түртүп, дүйнөгө жылдырып көрсөтүп турган борбор болуш керек. А биз аны коомдук кылып салдык. А биздин коом кандай? Биздин коом майда көз караштардагы бөлүкчөлөрдөн турат. Бирөө эркин дейт, бирөө ислам дейт, бирөө Россия дейт, бирөө Америка дейт, бирөө Турция дейт. Бирөөнө бербесең, бирөө капа болот. Ал эмнеге чыгат, биз эмнеге чыкпайбыз? Бул коом. Демек, ал коомдук болууга мүмкүн эмес. Коом бул, демек, бул улуттук саясат, мамлекеттик саясатына доо кетирүүчү нерсе. Себеби ал жерде абдан көп көз караштар. Бирок биз демократиялык мамлекет катары андай телекомпания болуш керек бизде. Коом, ар бир бөлүкчү өзүнүн көз карашын айтып турган. Бул коомдук телекомпаниялар. Менимче чакан телекомпанияларды коомдук кылып, негизги өзөктү түзгөн КТРди улуттук, анан сиз айткандай, улуттук маалыматты таркатуучу, сактап турчу, анын ичинде өткөн чагыбызда, келечек чагыбызда определяющий бир борбор болуш керек болчу да. Казактарда бул бар экен. Бул оюңузду түшүндүм. Мындай кандай десем, баягы бир чети баягы толуктайын дейинби, бирок мындай 100% кошула албайм да. Антип айта албайм. Себеп дегенде сиз туура айтып атасыз. Албетте биз улут мындай кандай десем, мамлекетибиз уйткусу, албетте кыргыз эли. Бирок биз бир нерсени эстен чыгарбашыбыз керек. Баягы эгерде ушунча башка элдерди дагы мындай камтып, ошолорду жаран кылып, өзүбүзгө тартып, кошуп эметсек, муну менен биз ушу колубуздагы Кыргызстан болуп турабыз да. Эгерде антип бөлчү болсок, анда кичиейип баштайбыз да. Анан мен оюм айтып мен көрүүчүлөргө неме болбосун да. Мен кыргыз улутту, титулдук улут дегеним бул бир эле кыргыз мамлекети кыргыздарга тандык эмес, кыргызстандыктарга. Биз ошондой идеология жетишибиз керек да. Бул жерде жашаган дунганда, уйгурда, өзбеги да, башкасы дагы мен кыргызстандыкмын деген деңгээлге жетиш керек да.
Ал үчүн биз мыкты көрсөтүшүбүз керек да. Мисалы үчүн биз эмне үчүн лагманды жакшы көрөбүз, Нурдин экөөбүз? Даамдуу себеби даамдуу. Бирок бул кыргыздын тамагы эмес. Бул уйгурдун тамагы. Туурабы? Туура. Кыргыз мамлекетиндеги жүргүзүлүп аткан саясат дагы ошондой даамдуу лагмандай болуш керек. Ал ким жебесин, ага жагыш керек. Туура. Мен ошону айтып атам. Ошондо ушул мамлекеттин патриоту болот. Да. Биздики жакшы. Туп-туура. Казакстандык менен жолукканда кечирип койгула, силердики жакшы экен, бирок биздики андан жакшы. Кечээ мисалы үчүн Баткен тажик кагылышында Оштун өзбектери же өзгөндүн өзбектери мен Кыргызстанды коргойм деп кечээки чек арада өлгөндө эле өзбек жаран экен, өзбек улутундуку. Бирок ал кыргыз жараны болуп атпайбы? Ооба. Жүрөгүң элжирейт да. Демек биз ошону мамлекеттик идеологияга айлантышыбыз керек да. Ал үчүн биринчи титулдук улут мен кыргыз, анан кийин бозо, анан кымыз, анан кечте оймо деп эле кыйкыра бербестен биз жалпы улутка жашап аткан кыргыз территориясында жакчу идеологияны жүргүзүшүбүз керек. Сиз дагы бир эмени эсиме мындай келтирдиңиз. Биз ошо жана концепцияны талкуулап аткан дагы бир маселе чыкты. Бизде массалык маалымат каражаттары деги эле мындай маалымат эмеси чөйрөсү өтө саясатташып кеткен. Бул туп-туура. Бизде карасаң ошол эле ал коомдук деп аталабы, улуттук деп аталабы, мындай кеп мазмунунда да, кеп мындай эмесинде. Анан берип аткан контентинде. Анан президент жака барды. Жогорку кеңеш бүгүн муну талкуулады. Өкмөт кечирип койгула, силер эмне пресс-службасыңарбы? Эмне андан башка элге кызыктуу нерселер жокпу? Мына менин балдарым 1,5 жылдан бери мектептин жүзүн көрө элек. Онлайн. Мага бирөөсү келип туруп бир передача берсе, балдарды сен самоучка мугалим болуп өзүң үйрөтүп атканыңда мындай ыкмаларды колдонсоң болот. Мындай эмени жардам болот. Эч ким башы ооруган жок, кечирип койгула. Эч кимдин башы ооруган. Кандай деген көйгөйлөр туруп атат, ушулардын бирин дагы чалдырбайт. Балдар кайсы эмени көрүп атышат, мультиктерин карасаң, жөн эле бир саны бар, сапаты жок, же бир логикасы жок, жөн эле баягы бирөө менен бирөө атышкан же ушул сыяктуу эмелерди бар да. Дүйнө жүзүндө бизде чыкпаса дагы, албетте бизде чыгарыш керек, ошого аракет кылыш керек, ошого каржылаш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек. Азыр бирок жогунда деле мисалы дүйнө жүзүндө эң көрүнүктүү, жакшы мындай адам баласы суктана тургандай бир эмелерди кыргызча кылып дубляж кылып коюп деп туруп, эмнеге бизде балдарга арналган контент жок? Эмнеге бизде маданият жөнүндө контент жок? Маданият дегенде искусство түр-түрү менен жана балет, ырчылар, тигиндей ушундан кур калып атабыз да. Эмнеге жанагы табият жөнүндө жанагы баарыбыз жанагы National Geographic, BBC-нин эмелерин карайбыз, эле сонун тартылган да. Анткени акча каражат бөлүнүп атат. Бизде ушул жанагы биз улуттук деген каналда ушунун баары болуш керек. Камтылыш керек. Бир эле саясатты мисалы 4-5 канал бир эле жаңылыктарды кайталап, президент жака барды, бияка учуп келди, тигиндей мындай, бул керектүү маалымат. Бирок аны бирөөсүнө эле калтырып койгула, калганын бербейсиңерби элдерге, кызыктуу эмеге бербейсиңерби? Эмнеге ошондой жүрбөйт? Технологиялар өнүгүп атат. Бир каналда ошо технологияга арналган берүү эмнеге болбойт бизде? Артта калып атабыз. Анан таң калабыз, эл караңгы, жаштар эчтекени билбейт, түшүнбөйт деп. Тарых жөнүндө эмнеге маалымат берилбейт? Дүйнө тарыхы, Кыргызстан тарыхы дегендейчи. Анан тиги улуттук эмеден сурайт дагы студенттеринен. Жусуп Абдрахмановду тааныбайт экен, эч ким тааныбайт экен. Айтматовду ким десе акын деп жооп берди деп биз таң калабыз. Анан эгерде ал жөнүндө маалымат айтылбаса, албетте анан кийин аны акын деп айтат да. Аны мисалы эгерде азыр балдар китепти окубаса, аудио книга дегендер чыгып атат. Болгон технологияларды колдонуш керек. Мамлекеттик саясат деп мен ушуну айтат элем. Бири-бирин сындашып, оппозиция минтип атат, эме минтип атат, бул саясат албетте. Бирок анын мындай бир кичке эле бир бөлүкчөсү. Мамлекеттик саясат дегенде мен
ушу жалпы көп нерсеге мындай көп нерсени камтыган, көп нерсеге таасир эте турган нерселерди айтат элем. Бизде жеке бир персонага байланып калабыз, бир туруп Акаев оңойт, анан мынтет деп ага ишенип жүрдүк, Бакиевке, анан азыр Садыр Жапаровго кечирип койгула, бизде институттар эмнеге өнүкпөйт? Эмнеге өкмөт, бейөкмөт уюмдар жана башка эмелер, профсоюздар эмне өнүкпөйт? Бүт бир орунда турат. Мындай жанагы күн тийбесе вечный мерзлота деп коет го. 30 жылдан бери бир козголбогон толтура эмелер турат. Тилекке каршы көңүлдү түшүрчү бул тастыкталган маалымат да, бул биз күнүгө көрүп атпайбызбы? Бир мезгилде өзүбүзгө ыйгарган эркиндик, сөз эркиндигин биз эң оздукка айлантып, тилекке каршы журналистика бул бийик деңгээлдеги кесипкөй кесип эмес, буйрутун аткарган сөөгкө сүйүнгөн ит сыяктуу топ-топко бөлүнгөн бул абдан өкүндүрөт. Бирок коом дайыма бир эле келиссоолордон же бир акылдуу адамдардан турбайт. Дайыма бул аралашып турчу нерсе. А журналистика, журналисттер анын ичинде ошол нерсени баланс кылып, аралаштырып турган бир күч сыяктуу деп ойлойм да. Билинбеген менен 40 минут убактыбыз өтүп кетиптир, Нурдин. Менимче биздин сүйлөшчү кызыктуу сөздөрүбүз да калды да. Бул жолугушуубуз акыркы болбойт деген үмүт менен сизге рахмат. Бүгүнкү келгениңизге рахмат айтам. Рахмат, сизге да рахмат.